Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ошо кечиңиздер менен сиздер көрүп жаткан 7 каналдагы чай үстүндө сырдашуу программасы сиздердин назарыңыздарда. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Спорт ден соолуктун булагы демекчи, адаттагыдай биз мына ушул чай үстүндө сырдашуу программасына көбүнчө ушу маданият кызматкерлерин чакырып, алардын чыгармачылыктагы болуп жаткан жаңылыктар менен бөлүшсөк, бүгүн болсо биз мына ошол спорт жаатында өзүнүн эмгегин кылып, Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретип жүргөн спортчуларыбызды чакырып дагы бир маек кылалы дедик. Бүгүн студияга кайсыл конок келди, кайсыл мейман келди деп отурсаңыздар, ММА боюнча Азиянын чемпиону Умарбеков Жодар биздин куттуу студиядан кадырлуу мейман. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиңиз. Бүгүн студиядан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Алтындай убактыңы бөлүп бүгүнкү кечте келип отурганыңа ыраазычылык билдирели. Анан жалпы дегенде биздин көрүүчүлөр менен амандашып, саламдашып, анан сөзүбүздү баштайлы. Ассаламу алейкум. 7 канал жамааты. Сиздердин чакырганыңыздарга чоң рахмат. Мен өзүм Умарбеков Жодарбек, ММА мушкеримин. Өзүм айылда эле чоңойгон баламын. Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунда. Бул спортто жүргөнүмө 10 жылдан ашты. Спортко жаш кезимден кызыгуум болуп, андан айылда бир аз күрөшүп дегендей. Андан кийин окууну бүтүп бул жака дене тарбия жана спорт академиясына тапшыргам. Ал жакта 4 жыл окуп, жакшы жетишкендиктерге жетишип, жалпы ММА тармагына келгениме бир 6-7 жылдын жүзү болду. Буйруза эми аракет кылып атабыз, дагы жакшы жетишкендиктерге жетели деп. Жакшы, мынакей бүгүн отуруп мына ошол чай үстүндө кененирээк баарлашып, кененирээк сүйлөшөбүз. Мына ушул алып жаткан сыйлыктар боюнча, анан дегенде эле ушу балалык кезиңен баштайлы, айтып атпайсыңбы, балалык кезимен баштап ушул спорт жаатына кызыктым дейм. Айылда көбүнчө ушул спортко көбүрөөк көңүл бурулбайт да, себеп дегенде машыктыруучулар жок, зал жок, атайын бир ойной турган жерлер жок. Айылда баардыгы эле маданият тармагында, клубка барып, дискотека бийлеп, ырдап бийлеп. Анан ошол Чаткалда, өзүңдүн туулуп өскөн жериңде ушундай атайын шарттар барбы? Кандай десем, биздин убакта ошо 6-7-8 жыл болуптур окууну бүткөнүбүзгө. Ошол убакта шарт деген жок болчу. Эми залдар курулуп келаткан. Тренер деле жок болчу биздин убакта. Ал убакта шаарда жүргөн байкелерибиз барып, каза бир аз ыкмаларды үйрөнүп деген өзүбүз кызыгып ошентип жүргөнбүз. Бизде айрыкча баягындай волейболный залдарда ошол жакта атайын коверду жайып, ошол жакта күрөшүп, ошентип жүргөнбүз. Эми азыркы убакта Кудайга шүгүр, зал салынып калган. Бардык шарттар бар десем болот да. Чындыгында айылдык балдар катары өзүбүз деле билебиз да. Айылда ушул волейбол ойношот, клубка барат, анан эң эле оюндардын бири улак ойношот, анча-мынча ат жалында ойноп койсуңбу? Улак ат чаап, улак тартып дегендей. Улагында ойногонбуз, улак тартканбыз. Ал убакта кызыгуум жакшы болчу. Улакта тартчубуз. Ошондой эле тойлорго барып улак тартып, анан күрөшүп да калган убактар болгон. Ошол. Жаштын тилегин берет дейт. Жаш кезиңде эле ошо бала кезиңде эми ошол мектепте окуп жүргөн кезинен баштап эле ушул спорт жаатына кызыгып, бир Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретсем, Кыргызстандын желегин дүйнөгө таанытсам деген тилектерге жетип отурупсуң. Анан мына ушул спорт жаатына келгениңе ата-энеңдин көз карашы кандай болду? Башка жака эле тапшырбайсыңбы, башка окубайсыңбы деп. Себеп дегенде эми бул спорт деле бир оңой оюн эмес да. Абдан кыйынчылыгы көп. Анын баарына чыдаш керек дегенде. Туура айтасыз. Азыр спорт деген бул жоопкерчиликти талап кылат. Мен ата-энем башына каршы болушкан, башка эле кесип таңда деп. Мен өзүм өжөрлүгүм айынан ушундай ошо спорт академиясына тапшыргам. Андан келип ошо менен спорт жаатына кеткенбиз.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр мынакей ошол жоодардын столдун үстүндөгү биздин алдыбыздагы сыйлыктарын курун көрүп атабыз. Ушул сыйлыктар боюнча кененирээк маалымат берсең, бул кайсы жактан алгансың? Ушул курду алыш деле бир оңой эмес. Муну канча түйшүк, канча тер, канча мээнет кетет, ошолор боюнча маалымат берсең биздин көрүүчүлөргө. Мен өзүм азыркы учурда профессиональный беттештерди өткөрүп жүрөм. Рекордума токтоло кетсем 6-2, 6 жеңүү, 2 жолу жеңилүү ызасын тартып калгам. Бул алдыңыздарда азыр Кыргызстанда эң жакшы организациялардын бири Эртаймаш AFC Global деп коет. Ошонун 70 килограммда чемпион болгом. Андан сырткары Азиянын MMA боюнча любительский турниринин Азиядан биринчи место болгом. Андан сырткары Казакстанда өткөн кубок бар, мынакей. Ошол жактан биринчи место болгом. Спорттун грэпплинг спортунан да чыгып жүрөм. Андан Кыргызстандын 2 жолку чемпионумун. Бул 2 медаль ошол. Андан сырткары тиги аркарттагы бар эме AFC башка турнирлеринен. Жалпы жонунан мына ушул сыйлыктарга баягы окуп, анын үстүндө машыгып, иши кыза баягы айткандай, бир сөз менен айтканда убакыт көп кетет да. Бизге мындай бир караганда жолбосо силер ушундай бир мушташ болуп атканда чаппайбы, теппейби, урбайбы деп айта бересиз го, экрандын артында отуруп алыпчы. Анан келгенде дагы баягы акыл үйрөткөндөр көп болобу? Ошол жерде монда урган деле. Андайлар өтө көп болот. Мындай кылсаң болмок, андай кылсаң болмок деп акыл үйрөткөндөр көп эле болот. Бирок негизи өтө оор. Өтө оор да. Өтө оор. Түшүнөбүз, билебиз, себептен ушул курду алыш үчүн эле канча менет, Мунун алып аткандагы бир эмоция деп коесузбу? Кыргызстандын желеги желбиреп, башка өлкөдө ошондо кандай сезимдер болот экен? Баягы өзүңдө бир ичиңде өзүң ыраазы болуп, ушул баягы кылган кеткен терлерге, кылган мээнетке ыраазы болот бекенсиң? Ооба, ыраазы болот экенмин. Мен бул курду өзүм кыялданчумун. Ушинтип алып атканымы өзүм кыялданып, качан жетем ушундай чемпионский курга деп кыялданып, ошо кыялыма жеттим десем болот. Бул азыр ошол убактагы сезимди айта албайм. Өтө бир башкача болот. Толкундануу болот. Азыркы убакта мына ушул спорт жаатына жакшы көңүл бурулуп атат. Анын үстүндө биздин Кыргыздын спортчулары дагы дүйнөгө таанылып калды, дүйнөгө таанылтып атат десек болот. Анан ушундай иш-чараларга кайсы жактан чакыруу келет? Атайын спорт комитетине келеби, же кайсы жактан силерге чакыруулар келип турат? Ушул жакта ушундай иш-чара өтөт. Бул спорт, MMA спорту бул олимпийский вид спорта эмес. Улуттук спортко да кирбейт. Бул деген эми мындайча айтканда, орусча айтканда частный деп койсок болот. Ошондой спорттун бири. Бизге ушул менеджерлер кайрылат. Ошо жакшы гонорар менен кайрылышат. Ушундай барып бер. Барып уруш бер. Сыр болбосо ошол гонорар канча эми силерге баягы көңүлгө толобу ошол гонорарлар, же аз болуп калса барбай да койгон учурлар болобу? Биз эми көп жыл болду, 3-4 жыл мурун мындайча айтканда азыр бардык эле мушкерлер бекер ушкан башында. Мен деле 3-4 жыл бекер ушканбыз. Азыр эми спорт MMA жааты бир аз өнүгүп атат. Азыр гонорар берип баштады десек болот. 1-2 жылдан бери. Бул азыр Орто Азиядагы организациялар уже берип баштаган да. Кыргызстанда буга чейин гонорар берген эмес. Азыр эми организациялар өнүгүп, кыргыздар деле берип баштаган. Биздин ошол жогорку жактагы чоңдор дейбизби, баягы колунда бар бизнесмендер, баягы ар бир спортчуга
колдоо көрсөтүп, көмөк көрсөтүп жүргөндөрүн билебиз да. Анан учурда сага дагы ушундай көмөк көрсөтүп, курдалып келгенден кийин бир жакшы бир акчалайбы, же болбосо ат мингизиппи дегендей болуп атабы? Кандай спонсор катары? Мамлекет тарабынан болгон эмес. Бул спортко негизи мамлекет олимпийский вид спорта болбогондуктан буга жеке бизнесмен байкелерибиз болгон мага спонсор болгон. Спонсор болушкан. Өзүм Чаткал районунда байкелерим бар, ат мингизишкен. Андан сырткары өзүм жакын акелерим бар. Алар да акча жаатынан, каражат жагынан бүт колдоп берет. Учурдан пайдаланып, аларга чоң рахмат дегим келет. Буйруза дагы алдыда жакшы жеңиштер күтүп турат. ММА боюнча Кыргызстанда ушундай мушташтар өтүп турабы жыл сайын же бул ММАга азырынча мамлекетте жакшы көңүл бурулбай жатабы? Азыркы убакта жыл сайын эмес, ай сайын өтөт. Ай сайын Кыргызстанда өтүп турат. Ай сайын өтүп турат. Кайсы мамлекеттерден келет аларга? Кыргызстанда мындай организациялар көп. Эң жакшы организациялар ушул UFC Global организация, андан VF Global деп коет. Ушул организациялар көп. Азыр бир айда, 2 айда бирден болуп турат. Эми Орто Азиянын жакшы спортсмендери келип катышат. Андан сырткары азыркы убакта Бразилия, ушундай Америкадан да келип баштаган. Канча мамлекеттен келди? Негизи эң көп келген мамлекет, анан эң баягы жеңишти алып кеткен мамлекет силердин атаандашыңар катары кайсы мамлекеттерди деп өзүңөр эсептейсиңер? Эң күчтүү мушкерлер. Күчтүү мушкерлер бул Орто Азиянын мушкерлери десем болот да, баардыгы кирет ага. Баардыгы. Алар менен беттеш өтө бир баягы кыйынчылык жаратат. Бирок ошонсодон баягы Кыргызда, Кыргыздын жигиттери канында бар, ат жалында баягы Казаназов дегендей билеги күчтүү. Анан кыргызстандыктар деле азыркы убакта ММА боюнча алдына ат салдырбай жатса керек, Кайсы мына ошо ММА мушташ боюнча кайсы спортчуларды ошол атай аласың? Алдыңкы азыркы убакта кыргыздар орусча айтмакчы характер деген бар. Аябай жакшы. Кыргыздар азыр буйруза 2-3 жылдын ичинде UFC'ге барып калат деген көп баястерибиз UFC'ге барып калат буйруза. Азыркы топ мушкерлерди атап кетсем, булар Абдисалам уулу Кубаныч, Адилет Нурматов, ошондой эле Эдил Эсенгулов, жана менин эң жакын досум Жакшылык Мырзабеков. Ушуларды атап өтөм. Ошо буйруза бул балдар келечекте жакшы жетишкендиктерге жетишет деп ойлойм. ийгиликтери баңдырат. Жакшы, мына ошол курларды көрүп туруп анан ойлоп атам да, мына ушул спорт жаатында деле, мисалы маданият жаатында деле бир артисттер бир концерт коюш үчүн 1 айлап, 2 айлап баягы даярдык көрөт, атайын репетиция кылышат, ырдашат. Анан ушул урушка да, мушташка да баратканда 2 ай, 3 ай калганда эле даярданып коесуңарбы, баягы машыгып дегендей. Же силердики күн сайын машыгып болуп турат эми. Мен ушул убакытча машыгууну калтырган эмесмин. Башка спортсмендер эле ошондой болуш керек. Беттештер жок болсо деле калтырбайм да. Анан основной 2 ай калганда жакшы дайынданып баштайбыз. 2 маал десем болот. Эртең менен кечинде 2 саат. Ошентип атайын бөлүктөрү болот. Эң акыркы процесс бул вес процесс болот, вес бул. Ага чейинки көп кыйынчылыктар өтөт. Сбор өтөбүз, көлгө барабыз, башка жакка барып дайынданабыз. Атайын дайындыктар болуп турат. Дайындыктар болуп турат. Азыркы убакта ММАдын Кыргызстандагы
баягы жетектеп турган, үстүнөн карап турган бир адам бар да. Ким ал? Ушундай жактарга алып барганда тренер деп коебуз ба, даярдап, өзүнүн балдарын, баягы ырышларда деле устат шакирт деп коет го, анын сыңарындай силерде деле болсо керек, атайын машыктыруучулар машыктырып, ушул барат, ошол жактан жеңишти алып келе алат, ишенип. Азыр мен Кыргызстан дебейм, эми жеке өзүбүздүн машыктыруучулар болот, өзүбүздүн машыгуу клубубуз бар. Ошол жана айтып кеткендей эле бул мамлекет көп көзөмөлдөйт. Ошого байланыштуу өзүбүздүн азыр Бишкекте ММА жаатында көп машыгуу залдары бар. Өзү машыктыруучулар өздөрү эле алып барат. Атайын машыктыруучулар билет. Кимди алып барыш керек, кимди коюш керек. Мына айыл жергезинде азыркы убакта жаштар, ошо окуп жаткан жаштар ушундай ММАга катышыш үчүн эч кандай шарттар жок да. Өзүң айткандай эле мамлекет көңүл бурулбай калган, айылда баягындай спорт залдар жок. Кийинки күндөрдө мынакей азыр баягы футбольный полялар курулуп атат, аянтчалар. Мына бийлик жакшы көңүл буруп атат да. Анан ушул ММАга дагы мушташка жалпы эле ушул спорт жаатында ушул спорт залдар курулса жаштар көбүрөөк барат эле да. Аларга силерге кайрылып калып, кандай кылып ушуга катышсак болот, эмне кылып баягы жаштарчы. Айылга барганда эле чаткалга барганда эле байке деп кеңеш сурап калгандар болобу? Ооба, андайлар көп эле болот. Азыр эми ММА өнүгүп келаткандыктан бир 4-5 жылда Кыргызстандын чет жактарына жетип калат. Жаштардын кызыгуусу өсөт. Менен дагы көп сурап калышат айылга барганда. Ушинтип мен да катышкам. Эми колубуздан келишинче жардам беребиз. Тилекке каршы айылда шарт жок болгондуктан, ММА жаатында шарт жок болгондуктан Бишкекке келүүсүн суранабыз. Келсе өзүм жардам берген учурлар да болгон. Өзүбүздүн инилерибизге. Ошо. Бирок ошол баягы сага келди дейли мүмкүн башка дагы аларды кандай кылып тандайсыңар да? Же күчүнө карап эле тандап коесуңар, же баягы өзүнүн чапчаң деп коебу, баягы ылдамдыгына карапбы, же өзүң айткандай характерине карап тандайсыңарбы? Негизи эми көп келе берет да, баары эле урушкузу келет, мушташкы, бирок ошондо дагы анын ичинде бир атайын ийгилик жарата тургандары өзгөчө бир байкалып турабы? Ооба, байкалып турат. Азыр мындайча айтканда таланттуу деп коет. Таланттуу балдар өзү билинип калат. Өзү шыктуу болуп, элпек болуп дегендей. Жакшы көңүл буруп, ошентип таланттууларды алып келип жүрөбүз. Ошол спорт академиясын бүттүм деп атасың. Анан аны бүткөндөн кийин баягы ушул мушташ менен эле жүрө береби, же ал кийин башка бир жумушта кылса болобу негизи? Үй бүлө багыш керек дегендей, акча табыш керек дегендей, мындан сырткары башка дагы кошумча жумуштарды кыласыңар да? Ооба, спорт академиясын бүткөм, тренерский факультетти бүткөм. Буюрса эми келечекте билбейм, көрөбүз. Эми тренер жакка деле кетсе болот. Атайын военный жакка да кетсе болот. Эми көп эле көп кармакка кетсе болот. Көп адамдар баягы ушул спорттун өмүрү кыска деп коет го. Баягы өзүнүн баягы миссиясын деп коелу. Аяктагандан кийин анан башка жумуш таппалат да. Өзүңдүн баягы ийгиликтерин багындыргандан кийин эми 60-70 жашка чейин мушташ жүрө бербейсиң да, 40-50 жашка чейинчи. Анан кийин бир кесиптин ээси болуш керек да. Ойлор жокпу, башка дагы бир кесипти тандап коюш керек экен, бул жумуш бүткөндөн кийин башка жакка кирип дегендей, же мамлекеттик кызматкабы, же ушул спорт жаатында бир машыктыруучулукпу, же башка бир дене тарбия боюнча мугалимби? Андай ойлор бар. Буюрса быйыл дагы бир жакшы бир кесиптикке окуйн деп атам. Эми дагы бир 3-4 жыл спортто жүрөбүз. Андан кийин өзүм кесибим боюнча иштейм го. Башка жумуш. Ооба. Артисттерди 60, 70, 80 жашка чейин азыркы убакта ушул ырдап жүргөн агаларыбыз, эжекелерибиз бар да. Мисалы эстирдин эл артисти Айгүл Сартбаева, комузчу
Эстернел артисти Самара Токтакунова сыяктуу алар азыр 80ден ашса дагы маданияттын жүзү болуп ошол комузун чертип жүрөт да. Анан спорт көбүнчө сураганда айтып калышат да, спорт жаштыкты талап кылат. Жаш кезиңде жакшы, анан 40тан өткөндөн кийин өзүң деле баягы мушташкың келбей калат, эл алдына чыккың келбей калат депчи. Буюрса өзүң дагы бир кесип тандайын деп аткан экенсиң алдыда. Ошол кезиңе ийгилик каалайлы. Анан мына ошол Кыргызстандагы ММА боюнча Кыргызстандын өзүндө эле башка мамлекеттерди кошпогондо Кыргызстандын өзүндө дагы ушундай тез болуп турса керек, мушташтар? Кыргызстандын өзүндө көп болуп турат. Ал жерге барып, баягы эми сен курду алдың да, анан сен баардык баягы ыкмаларын билесиң, кандай кылып урушуп атат, кандай кылып мушташып атат. Анан жаштар келип калат го баягылча. Ошондо байкап отурганда бир тура эмес мушташып аткандар да болуп калабы? Баягы кээ күчүнө мактанып чыгып алышат, күчүнө ишенип чыгып алгандар. Өзүбүздүн инилерди алып барып, өзүм ошо мушташтырып турам. Ошондой жакшы бир организацияларга алып барып, өзүм секундант болом дегендей. Эми ошибкалар көп эле болот. Өзүбүз айтып турабыз. Билбеген нерсесин үйрөтүп турабыз дегендей. Андайлар көп эле болот. Эми ошол моментте адамдын оюна эчтеке келбей калат да. Только мындай жеңиш керек болуп калат да. Бул жакта элдер кыйкыра берет. Элдер кыйкыра берет, ооба. Бул жактан адамдарга оңой эле көрүнө берет. Негизи ал жака чыгыштагы бир жүрөк керек деген. Туура. Баягы айтып коет го, кыргыздын канында, кыргыздын баягы түпкүрүндө бар депчи. Кыргыздар ушундай ачуу кандуу келебиз. Анан бардык жерге баягы баттынып эле кирип барабыз, коркпой элечи. Анан мисалы ошол эле биздин коңшу Казакстан, коңшу Өзбекстан, Түркия дейли, Россия дейли, ал жактагы балбандардан, ошол мушкерлерден дейли, силердин айрымыңар бар болуп турат мындай өзүң байкаганыңа караганда баягы. Эми Кыргызстандан бир топ мушкерлер барасыңар да ал жакачы. Ал жерде мындай өзгөчөлөнүп, баягы не десек, мындай өзүнүн күчүнө өзү ишенген ушундайлар болуп турабы өзүң мындай караганда, байкаганда, башка спортчуларга караганда, башка мамлекеттин? Ооба, андайлар көп эле болот. Мен ошо казак-кыргыз деп коет го, аябай агрессивдүү. Мындай окшоштук жактарыбыз көп десем болот да. Анан бул өзбек улутундагы спортсмендер эми кыргыздарга караганда бир аз слабыйраак болот. Эми бул ар бир адам өзүнөн го деп ойлойм. Кудай талантты берсе, бул бардык жакка өзүн көрсөтө берет, жакшы. Башкысы жүрөк керек экен да. Жүрөк керек, ооба. Коркпош керек. Тайманбаз эле утат. Анан ошол жанагы өзүң айтып атпайсың, мен өзүмдө өкөлөрүм бар, инилерим бар, аларды алып барып турам депчи. Алар дагы ушу сенин артыңдан ушундай бир жеңиштерге жетип атабы, ийгиликтер жаратып атабы? Ооба, эң жакын инилерим бар. Алар уже профессиональный беттештерге чыгып баштады. Буюрса биздин өзүбүздүн артыбыздан келатат. Өзүп келатат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей азыр биздин бүгүнкү чай үстүндө сурашуу программасында ошол ММА боюнча Азиянын чемпиону Омарбеков Чоодаров отурат. Чындыгында бул убакка чейин биз маданият тармагында маданият адамдарын көбүрөөк чакырабыз студиябызгачы. Анан бүгүн сени атайын чакырып, ошол жаштарга бир үлгү болсун, ошо жаштар көрсүн, ушундай жеңиштерди багындырсын деп атабыз. Анан дагы бир суроо, жакын күндөрү ушундай мелдештер барбы? Барып азыркы убакта бир аз жаракатым бар тиземен. Ошого байланыштуу мен азыр ММА жаатында бир аз кыйналып атам. Жакынкы убакта бутка туруу абалында, мындайча айтканда, кулачка деп коет. Казакстанда сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Буюрса жакында жаңылыктар болот десем болот. Жакында барасыңар? Жакында барам. Жаракат алып калганда өзүңөр эле дарылайсыңарбы же кичине мамлекет жактан дагы? Жок, бул мамлекет жактан жардам жок де? Мамлекет жактан жардам жок. Аябай чоң жаракат алгам, ошо байкелерим бир аз жардам беришкен. Эми бул спорт
аябай татаал спорт да, Ооба. ММА спорт, күрөш, бокс, баардык спорттун бир түрү десем болот да. Ошонун баардыгын топтоп койгон да. Ошого бул өтө жоопкерчиликтүү спорт да. Салмак жагынан дагы өтө кыйын. өтө кыйын. Негизинде эле спорттун оңой болбосо керек, а? Ошол эле футболисттер деле жаракат алып, буту сынып, ар кандай кырсыктарга кабылып атканын көрүп атабыз. Ошол эле бокс жаатында, ошол эле теннис жаатында деле, ошол эле тигил башка бир оюндарда деле оңой баягы футболдун, спорттун түрү болбосо керек, а? Ар бир спорт татаал дегендей. Кыйын. Ага чыдасаң чыдайсың, Чыдасаң чыдайсың, чыдабасаң кеттиң да. кеттиң. Жакшы. Анан мына ошол баардык дары дармек өзүңөрдөн келет экен. Буйруза мына ошол атайын ушул ММА боюнча дагы ушул көп баягы биз ушул Келдибек мырза менен да бир сүйлөшүп калганда айтып калды эле да, ошо таяк тартыш оюну боюнча да эч мамлекет жактан бир жардам көрүлбөйт. Бул өзү Кыргыздын оюну да. Кыргыздын улуттук. Анан ушул спортчулар бир чогулуп, сүйлөшүп, мамлекетке бир спорт комитетине же бир мамлекет жака президентке кайрылсаңар болобу, ошого жардам бергиле, ошого көмөктөшкүлө, ушундай чыгаралык, ушундай балбандарыбыз бар деп бир атайын башыңарды бириктирип алып бир ынтымакка келип сүйлөшсө болобу? Андай сүйлөшсөк болот. Эми биринчиден сиз айтмакчы ынтымакка келиш керек да. Анан жакшы тааныштар таап сүйлөшсөк болот. Эми биздин үнүбүз жетпейт дегенде ал жака. Программа көпчүлүк болсо жетеби деген ой да. Ошо биринчиден ынтымак керек, чогулуш керек. Ынтымактуу болсок баардыгына жетебиз деген ойдомун. Эң башкысы президентибиз мынакей азыркы убакта баардык жаатында, айыл чарба жаатындабы, маданият жаатындабы, спорт жаатында баарын эле көмөк көрсөтүп атпайбы? Мына кече жакында эле ошол манасчыларга, акындарга бир өзүнүн көмөгүн көрсөтүп, бул убакка чейин андай театрлар болбоптур да. Манас театрын ачып берип койду да. Анан силер деле мен ойлойм да, ошол бир чогулуп, сүйлөшүп, анан президентке кат жазып, ушундай бизге дагы көмөк көрсөткүлө, биз келатканда мындай жакшы кабыл алыш керек. Көбүнчө кээ бирки спорт жаатындагы жеңишке жетип келаткандарды тоспой калган учурлар дагы көрүп калып атабыз, өзү келип эле үйүнө кирип кеткенчи. Ал эми кээ бирки спортсмендер тим эле колдоп, коштоп, ушундай нам менен тосуп алып аябай, ошонун баарына бирдей кылса деген ой да. Кандай дейсиң? Эми бул ошо олимпийский вид спортто болбогондуктан көңүл бурулбай атат деп ойлойм. Бирок эми силер Кыргызстандын желегин желбиретип атасыңар да башка мамлекетте. Кыргызстанды бир таанытып атасыңар дегендей. Эми азыр мамлекет көңүл бурбаган спорттун түрлөрү көп эле деп ойлойм мен. Менимче ошондуктан спорт жаатында активист байкелерибизди айтып сүйлөшсөк болот. Болот, Рахмат Жодар, бүгүн келип атайын ушул кечте бир жакшы маек куруп бердиң. Ийгилик каалайлы. Кыргызстандын желегин дагы болсо дүйнөгө таанып, өзүң жана айтып атасың, ийгилерин өстүрүп атам деп. Алар дагы жеңишке жетсин. Буйруза мүмкүн Кыргызстанда ушул ММА боюнча дагы мамлекет жактан бир жакшы көмөк көрсөтүлүп, колдоо көрсөтүлүп калат болуш керек. Баягы пенденин оозунда оозу Алланын кулагында дейт. Ниет кылып туралы. Баары жакшы болсун. Ишиңе ийгилик. Анан эркин микрофон берейин. Жалпы биздин көрүүчүлөр менен коштошолу анан. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип мени чакырып маектешкениңизге. Мен азыркы учурда ата-энем көрүп турат. Ата-энеме чоң рахмат ушул деңгээлге алып келгенине. Жана менин жубайыма чоң рахмат. Бул спортто жүргөнүмө аябай жакшы жардам берет. Жакшы сөздөрдү айтып, беттештин алдында, беттештен кийин жеңил ызасын тарсам дагы жакшы колдоп, мен түшүнөт десем болот. Батасын берип. Ошондой эле мага жардам берген байкелерим бар, аларга чоң рахмат. Буйруза дагы алдыда жакшы беттештер болот. Жакшы жеңишке жетем деген ойдомун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат сага дагы. Эми кичине ден соолугумдан баягы оңоп атам деп атасың. Ушу ден соолугуң жакшы болсун.
буюрса дагы ушундай курлардын көбүн алып кел. 7 каналдын эшиги ар дайым ачык. Кандай жаңылыктарың болсо, кандай ийгиликтер болсо биздин канал аркылуу жалпы кыргыз элине көрсөтүп туралы. Себеп дегенде бүгүнкү берүүбүз дагы өсүп келе жаткан жаштарга бир үлгү болот деген ишеничтебиз. Ишиңе ийгилик каалайлы. Ушундай сыйлыктарды дагы көп алып жүрө бер. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналдагы чай үстүндө сырашу программасын көрдүңүздөр. Бүгүн биз спорт жаатында сүйлөштүк. Бүгүнкү биздин коногубуз Умарбеков Жоодар болду. Ал эми кийинки эфирлерден жолукканча аман туруп, сак саламатта болуңуздар.